Армаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен. Убакыт турмуш өзгөргөн сайын көңүл дагы мына ошондой өзгөрүп турат. Ошол көңүлдөрдү көтөрө турган жагымдуу музыка, анан эң башкысы жакшы мүнөз. Бүгүн биз дагы сиздерге бир жагымдуу маанай тартуулайлы деп чай үстүндө сырлашуу программасын баштап отурабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин куттуу студиябызга дагы бир кадырлуу коногубуз келип, сиздерге жакшы маанай тартуулап, өзүнүн чыгармачылыгында болуп жаткан бир жакшы жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп атайын. Биздин куттуу студияга ушул кечте келип, сиздерге салам жолдоюн, сиздер менен амандашып салайындашайын деп турат. Бүгүн чай үстүндө сурашуу программасына кайсыл конок келди деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээзи, кыл кыякчы, ырчы деги эле көп кырдуу таланттын ээзи Айнура Бердикулова биздин куттуу студиянын кадырлуу мейманы. Кош келипсиң, Айнура. Саламатсызбы? Бүгүн студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Канча күндөн бери чалып жүрүп, убакыт болбой жүрүп, бүгүн мынакей атайын бир буйругу менен, Кудайдын буйругу менен биздин студияга келип отурасың. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Адегенде эле кел, жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир саламдашалы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Айбали, мынакей жалпы биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып алдык. Бүгүн атайын сени мына ошол кыл кыякчы деп кыягың ала кел деген себеби дагы мына ошол кыягың менен көп мамлекеттерди кыдырып, көп мамлекеттерде өзүңдүн талантыңды тартуулап жүрөсүң. Жакында эле бир Монголияда жүргөнүңдү баягы соцсеттер аркылуу көрүп калдык. Ал жака эмне иш менен барып келдиң? Ошол жөнүндө айтсаң. Рахмат. Жогоруда сиз айткандай, ушул колумдагы кыл кыяк менен көптөгөн чет мамлекеттерди көрүп келдим. Абдан ар бир өлкөнүн өзүнүн маданияты ар башка кызыктуу экен. Бирок жакында эле ошо Монголия жергесинде барганда акта деле ушундай эки кылдуу маринхур деген аталышта кыл кыяк аспабы бар. Алардын ушундай чоң маринхуру, ичке чыккан ичке маринхуру деп өздөрүнчө бөлүнүп кетет. Эң кызыгы ошол Монголиянын маринхуру биздин кыл кыяктын ошо жазалышы жана тарыхы дагы бизге окшоп кетет. Эң башкы биздикине окшош. Окшош. Ал жака барганда ушул кыяктан эле же ал жакта ырдаптагы ар бир жерлерге концерт коюп, же бир жерге барып эле бир Монголияда жакында эле ошо элчилик ачылган. Ошол элчиликтин ачылышында биз жалгыз эле барган жокмун. Биздин Кыргызстандан дагы таланттуу музыканттар менен биргеликте ансамбль болуп барып келдик. Өзүбүздүн өнөрүбүздү да көрсөтүп, өзүбүздүн жеке аткаруучулугубузду да көрсөтүп келдик. Жакшы. Анан мына ошол кыл кыяк деп калбадыкпы? Кыл кыякты ушул өзүң баягы чыгармачыл адам катары кыл кыякты тандап, ушуну чертип калышыңдын себеби эмнеде? Себеп дегенде комуз алсаң болбойт беле? Же дагы бир башка кыргыздын бир инструменттерин чертсең болбойт беле? Анан ушул кыл кыяк эмне үчүн сага жакыныраак болду? Чын эле, кыл кыяк мени тандады окшойт. Сен тандабайлы? Анткени кичинекей кезимде эми ал кезде кыл кыяк жөнүндө деле өтө маалыматтар аз эле да. Кызыккандар дагы аз болчу. Кыл кыякты алып эле армандуу күүлөрдү тартуулап турса, жөн отурчу арманды чакырбай деген сыяктуу. Жамандыктан чакырбай деп. Деген сыяктуулар көбөйүп кеткен да. Анан ал кезде мен ошо Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык орто мектепке өзүмдүн энем себепкер болду. Ал жакта экзаменде өткөрүп атып эле, колдору аябай жакшы экен, ушу кыл кыякка жаздырсак десе биз башында аябай жактырбай жүрдүк чындыгындачы. Ал эмне деген аспап деп. Анан бара-бара улам чоңойгон сайын запистерди угуп, аталарыбыздын күүлөрүн аткарылышындагы күүлөрдүн баарын угуп, негедир кыл кыяк өзүнө мени жетелеп, мындай азгырып кетти. Сыкырлап кетти. Бара-бара кыл кыяк болгон кызыгуу арта баштады да. Арта баштады. Ошондо канча жашыңда ушул кыл кыякка бардың мектептен? Ошондо 12 жашымда. 12 жашыңдан баштап ушул кыл кыякка өкүңөр ээрчип жүрөсүң. Эри шаркак боло. Жакшы, бул дагы бир өнөр, бул дагы бир таланттуу адамдын колунан келет. Баягы жөн эле адамдын колунан келе бербейт да. Ар өнөрдүн баягы ошол кесипти сүйсөң, ошол аспапты сүйсөң, ийгилик жаралат эмеспи? Анан ошо биз билгенден ушул кыяктын артында сен да ийгилик жаратып жүрөсүң, өзүңдүн талантыңды тартуулап жүрөсүң. Анан жалпы биздин көрүүчүлөр Айнура Бердикулова деген кандай чертет болду экен? Бир күү чертип берелим кыяк менен кел. Мейли. Анда сиздерге азыр
комузду алсаң эле дароо машботой деген сыяктуу күү калып калбады беле, ошондой сыңары биздин кылгыякчылар арасында эле эң алгачкы күү топ жылкы деп аталат. Бул Сайытбек Муратов атабыздын күүсү. Өзү аты айтылып тургандай эле ошо топ жылкыларды сүрөттөп тарткан экен. Баягы кыргыз өзү көчмөн эл калк келет эмеспизби? Ошо жайлоодо жайылып турган жылкылардын, алар ошо кулунтайлардын оюн салып чуркап жүрүшүн деги эле ошо кыргыз элибиздин жайлоодогу жашоосун тартып сүрөттөп тарткан экен. Балим. Мен ушундай отуруп алып ойго батып кеттим. Абдан сону чыгармайм. Кыяктын өзүн карап отуруп азыр мен таң калып атам да, өзү ат айтып турган эле кыл кыяк деп турбайбы? Анан алдагы баягы черткен эмне деп коет, колуңдагы тигил жагы. Жасыбы? Жазы. Жазы дагы аттын кылынан окшойт. Баягы куйругунун кылынан, Ооба, баягы кыл кыякта эки кыл тагылат. Бул деле ошо аттын куйругунан, ал эми ошо колундагы жаадагы аттын куйругунан тагылат. Бир кылына 50 кыл тагылса, бирөөсүнө 70 кыл тагылат. Андай дагы секреттери барбы? Алыс жолдо жүрөбүр, жөтөлүп калдыңыз. Иштек ой, дем соолук арганда болот демекчи. Анан бизде комуз чапкан усталарды билебиз да. Көп усталар бар, жакшы комуздарды багыл, өрүк комуздар деп коет. Анан бул кыякты, кыл кыякты кай жактан заказ бересиң, же ошол эле комузчулар чабабы? Анан мунун материалы кандай болуш керек негизинде? Негизи материалы жаңгактан, өрүктөн чабылат. Бирок кыл кыякка ошо өрүк багынан абдан үнү туура келет. Үнү башкача жакшы отурат да.
азыркы бизде усталар жөнүндө айта кетсем, негизи ушу комуз усталары абдан көп. Ал эми кылгыяк усталары чындыгында аябай эле аз. Эң алгачкы эле ушу Марат Берекбаев агабыз көп жылдан бери эле ушу кылгыякчыларга көп кылгыяктарды жасап келе жатат. Бирок азыр дагы ошо жаңыдан чыгып келе жатат усталарыбыз. Тактап айтканда бир 3-4 уста болот го дейм. Кыргызстан боюнча. Себеп дегенде мындай карап отурсаң, кыякчылар деле аз. Ооба. Белгилүү кыякчылардан эми саналуу эле десек болот. Анан азыр алда кыяктын башындагы бир аргымактын элеси түшүрүлгөн бир башы турбайбы? Анан муну сен атайын ошондой кылып заказ бергенсиң да. Негизи эле ошо кылгыяк өзү атка байланыштуу да. Тарыхы дагы ошо аттан келип баягы Жолой деген жоочу өзүнүн жакшы көргөн атын жоготуп алып, жоодон. Анан ал ошол атын элесин унутпаш үчүн кылгыяктан ошо куйругунан тартып кылгыяккача, анан ошондон ат кетти деген күбө бар деген бизде уламыштар калып калган да. Ошол сыңары мен дагы ошол кылгыякты башын буйрутма менен ошо Марат агабызга эң ошо аттын башын жасап бересизби деп жасаткам. Бирок негизинде көрүнүшү абдан сонун экен. Бир караган кишиге суктанат. Биз баягы комузду билебиз да, комузду баягы кыргыздын өрүк комузу, кылымдын мукамдабышы деп айтып келет эмеспиз. Анан комуздун баарын билебиз да, бул кылы, бул болсо тепкези, бул кулагы деп жанан биздин мына ошол теле көрүүчүлөр деле көбү кылгыяк боюнча маалыматы жок болуш керек да. Азыр мен сиздин колуңузда жаа дегенден билип атам, жаасы экенчи. Ошол жөнүндө бир айтып койсоң, буда канча эмне болот, эмнелери бар, тепкези бар экен, бирок аны билип атам. Кылгыяк өзү өрүк багынан жасалат. 2 кылдан турат. Мына комуздай эле аты аталат. Мунун деле башы бар, мойну, мына аркасы, анан кийин бул деп болсо төөнүн терисинен капталат. Тепкеси, кайышы, тепкеси, анан туткусу. Ошо кылдардын баардыгын бүт бириктирип кармап турган ушул жер. Алдагы жерде бир секрет болуп атпайбы? Бир жак кылы 50 деп атасың, бир жак кылы 70 депчи. Ал эмнени ошондо кандай? Бир жагы ичке, мисалы үчүн беркинде ичке үндөрдү ичке чыгарабы кандай? Ооба. Берки жана классикалык аспаптарда деле айта кетсек, скрипка, виолончелде деле улам үн жогорулаган сайын улам ичкерип кетет да. Ошондой сыңары ичке жагы ошо 50 кыл тагылат. Ал эми жоон үн 70 кыл тагылат. Мен да өзүм кызыгып атам, мен да негизинде кыяк жөнүндө толук маалыматым жок экен. Азыр биздин көрүүчүлөр дагы билип алган болуш керек. Мына кыяктын деле чындыгында өзүнүн тарыхы, өзүнүн бир жазалышы, анан бир өзгөчөлүктөрү бар экенин билип отурабыз чындыгындачы. Анан ушул кылгыяк деп калдык. Анан Кыргызстанда бир 5-6 кылгыякчы кыздарды тааныйбыз да. Анан жигиттерди көп тааный бербейт экенбиз да. Кыякка кыздар жакыныраак болобу? Илгери негизинен бул кылгыяк аспабын аталарыбыз алып келген экен. Эмнеге дегенде кылгыяктын абдан мындай оор жүк тартылайт экен да. Ошол жүгү абдан оор деп. Мисалы жана манасты жалаң эркектер айтат деген сыңары кыякты дагы аталарыбыз эле тартып келген экен. Жүгү оор депчи. Бирок азыркы кылымда, азыркы жашоодо бизден сиз айткандай кыздарыбыз көбөйүп атат. Негедирчи? Балдарыбыз деле бар. Кызыккан кыздар көбүрөөк. Жок, балдар мен өзүм ошо Мукаш Абдыраев атында мектепте дагы өзүм устат болуп дагы эмгектенем. Ал жакта эркек балам буюрса жакшы чыгып келатат. Сүймөнкул Жылдызбеков окуучу. Ооба, аябай жакшы чыгып келатат. Жакшы. Өзүңөр ушул шаарга келип деле ошол кыяк боюнча билим алдыңар да кайра эле. Ооба. Азыркы убакта кайра эмгектенип атасыңар. Кайра ошо окуучуларга өзүбүз эле ошол боюнча калып кетпеш керек да. Бул маданияттагычы. Анан кийинки өсүп келаткан муундарга дагы калтырып кеткен биздин парыз деп ойлойм. Устат шакирт деп коет. Көбүнчө ушул акындар да устат шакирт болуп жүрүшөт. Анан мындай карап отурсаң, оончуларды устат кылат экен да.
акындарды устат кылат экен. Анан өзүнүн баягы ар тармак боюнчачы. Анан кыякчылардын дагы сенден улуу устаттарың барбы? Ооба, албетте. Мен өзүм кумир туткан деп коет го баягыла, жакын көргөн. Ооба. Кыякчылар. Кыякчылар Бакыт Чытырбаев эң алгачкы менин устаттарымдын бири. Шерик Рысалиев азыр Камаркан ансамблинде дагы эмгектенет. Ал агайым дагы мага көптөгөн секреттерди айтып берип, ошол агайым дагы үйрөткөн. Деги эле айта кетсем, устатым абдан көп меникичи. Ошолордон билим алып, тарбия алып, анан ошол баягы устаттардан алган билимди, тарбияны азыркы жаштарга кайра өзүң берип келатасың. Бирок ошо жаштардын арасында кыл кыякка кызыккандар барбы? Албетте. Азыр аябай кызыгып атышат. Мага дагы ошо соцсети аркылуу дагы кыздарыбыз, балдарыбыз дагы кыл кыяк үйрөнсөк болотпу, да частный деп коет эмеспи, ошондой келип да үйрөнсөк болобу деп азыр айрыкча жаштар аябай кызыгууда. Ошол баягы жеке өзүң баягы бир мектепти же убактылуу бир жерде алып ачып? Азырынча убактым дагы тар болуп атат, анткени өзүм ансамбльде дагы эмгектенем, жана ошондой эле устаттык жактан деле үйрөтөм да. Анан азырынча жетишпей жатат. Туура себептен да азыр баягы соцсеттер аябай күчөп турган маалы да. Анан баарыбыз эле кайсы жерге барсак мындай кылып сүрөткө түшүп анан киргизип коймойсузбу. Анан мен сени байкап турам, Facebook'тан тынбай карап турам, анан чындыгында убактың жок экенин билем да. Күндө ушундай бош күнүң жок болуш керек деп ойлойм да. Ошонун баарына жетишиш кыйынчылык жаратпайбы? Бир күнү концерт, анан концерттен кийин эфирден кийин үйгө барыш керек, тамак жасаш керек дегендей. Ооба да. Негизи ургаачы кишиге ошол чыгармачылык жол аябай эле экөөнү тең алып кетиш абдан кыйын да. Анткени сиз айткандай эртең менен таң атпай туруп тиги жумушуң, анан бул жак, анан ансамбль, кечкисин концерт, анан кайра келип чарчап келгениңе карабай, кайра тамак жасап, кайра үй жыйнап, ошонун баардыгына жетиш кыйын эле. Жакшы, мына ошол эми кыл кыякчы деп, мына сени башында биз мына ошол кыл кыякчы деп тааныштырып атпайлы? Анан ошол эле убакта ошо кыл кыяк менен клип тарттырып атасыңар, жакшылык тойлордо кызмат кылып атасыңар, кече жакында эле ошо бир килеңер чыкты жаңы. Ошол клиптин тарыхы боюнча айтсаң, ал клипти идеяны ким жаратты? Буга чейин мен өзүм жеке кыл кыяк менен эле аткарып келгем. Мисалы, жеке эле ошо күүлөрдү аткарбастан ушу кыл кыякка дагы обондуу ырларды салып, айта кетсек, дастандардан бери аткарып жүргөн кезим да. Анан ушу жалгыз эле кыл кыяк эле менен эле чыкпайын деген ой менен азыр жетиген деген сейрек кездешүү аспаптардын бири. Бирок ал аспапта дагы жаштарыбыз ойногондор абдан көбөйүп келе жатат. Эң алгачкы эле ошо жетигенден ойноп чыккан Нургиза Момунова деген эже экөөбүз биргеликте жетиген менен кыл кыякты экөөнү биргелиштирип, бир жакшы күүдөн, жакшы обондордон жаратсак деген оюбуз ишке ашты десем болот. Эмне дегенде ошо костюмдарыбыздан бери тиктирип, ошо клипти да тарттык. Ал клип ошо ыр чыгармабыздын аты Кыргыз кыздары. Айтылуу Азамат Отунчиевдин автору, обону, бүт музыканы баардыгын шөкөттөгөн ошол агабыз болот. Бул Кыргыз кыздары өзү аты айтылып тургандай эле ошо кыргыздын деги эле мындай баардык жагын сүрөттөп, айта кетсек, Курманжан апабыз, айтылуу улуу апаларыбыз, баатыр кыздарыбыздын баардыгын сүрөттөп, ошол клипке чалдырганга аракет кылдык. Баягы айтканда кыргыз кыздарынын жаманын жашырып, жакшысын ашырыппы? Ошо кыргыз кыздарынын ошо намысын коргоп, ошондой бизде дагы ушундай кыйын кыздарыбыз бар деген ниетте чыгардык. Анда жалпы Айнура ошол клипти жалпы биздин көрүүчүлөр менен биргеликте көрөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер чай үстүндө сыра шу программасын көрүп жатасыздар. Экранга жакыныраак отуруңуздар. Азыр ошол жаңы клиптин Айнура айткандай кыргыздын кыздарын бир даңаз алган клипти көрөлү. Анан мая көздү уланталы. Курманжан
Норматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз кыздары деген клипти көрдүк. Ал жерде Айнура эле эмес, анын шериги аты ким дедиңер? Нургиза Момунова. Нургиза Момунова жекебиз да жетиген деген аспапты ойногон. Азыр ошол жетиген аспабын сен дагы бир кызыгып кармап көрүп үйрөнүп берсем деген ойлор болуп кеткен жокпу? Ойлор болду. Негизи эле бизде жетиген аспабын жасаганда усталар жок экен да. Ал үчүн Алматага барып, Казакстанга барып заказ кылып, анан үйрөнүшүбүз керек экен да. Бирок үйрөнөм деген ниетим бар. Болот. Ооба, болот. Болот бекен? Болот. Баягы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп коет, анан ошол макал кыздарга деле азыр таандык болуп калбадыбы? Жалаң эле жигиттерге эмесчи. Анан кылгыяктан башка кандай дагы өнөрлөр бар? Кырдап коймой, комуз чертип коймой, аккордеондо койшу. Комузду дагы эми баягы өзүбүздүн комузчуларыбыздай аябай мыкты аткарбасам дагы комуз күйлөрүнөн үйдөн кыңкылдатып чертип коем. Жана ошондой эле комуздун коштосунда дагы ырларды ырдайм. Оз комузда кагам, жыгач оз комузда. Анан өзүбүз дагы окуп бүткөн мектебибизде дагы общее фортепиано деп коет. Ал бүт окуучуларга үйрөтөт. Ошол аспапта дагы ойной алам. Көп кырдуу талантмын де. Кыйынмын деп элеби? Өтө кыйынмын деппи? Айнура, мына баягы күз мезгили келип тойлор башталып калганда көбүнчө улуттук кийимдер менен бир татынакай болуп, анан тойлордон көрүп калабыз го. Анан ошол тойго барганда, бир жакшылык иш-чараларга барганда ушул кылгыякты эл кандай кабыл алат? Жакшы эле мындай колдоп кабыл алабы? Себеп дегенде мен өзүм көргөмдө ошол баягы аранжировкасын кылып, бир шөкөттөп деп коет, абдан сонун кылып чертесиңер да. Анан ошону баягы коноктор, келген меймандар кандай кабыл алат? Сиз айткандай кыякчылар негизи эле аз да. Анан тойлордо ошол сейрек кездешкен аспаптарда айрыкча ошо шөкөттөлгөн чыгарма менен чыксаң, албетте аябай жакшы кабыл алып, анан колдоо көрсөтүшөт. Кадимгидей кол чабышып те. Буну ошол кайра чакырышып. Бир кыргыздын эле бир музыкасына кошуп, аранжировкалап, эми буйруза жетиген менен да кошуп чыгып алат экенсиңер да. Буйруза андай ниеттер бар. Ооба. Учурда кайсыл жерде иштеп атасың? Учурда Манас театрында караштуу Уран деген ансамбльде иштейм. Ал ансамблибизди Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурланбек Нышанов агайыбыз жетектейт. Жана ошондой эле жогоруда айтып кеткендей, шакирттерди тарбиялап, Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык орто мектепте дагы устат катарында эмгектенем. Балдарга сабак берип. Балдар менен иштеген негизи кыйынчылык жаратпайбы? Өтө кыйын. Эмнеге дегенде, анткени ал мектепке деген, мисалы университетке, институттарга уже даяр музыканттар келет да. Бардыгын билген, түшүнгөн. Ал эми бул жака 6 жаштагы балдар келет. Тамганы жакшы тааный элек, кээ бирөө жакшы санай элек. Анан ошол балдарга биз деген жөн эле инструментти на слух үйрөтпөйбүз да, бүт кадимкидей ноталар баарын үйрөтөбүз. Ошолду ноталарды сразу дароо үйрөнүп кетиш дагы бул баланын өзүнүн дареметинен болуш керек да. Албетте кыйынчылыкка жаратат. Бирок ошол убакта деле таланттуу бир чырак дейли, зирек балдар көп да. Анан көбү ошол баягы азыркы убакта, азыркы заманда кайсыл окуп өзүңүз эле интернет, ушундай кыякка, же болбосо комузга барып, же аккордеонго барып, башына орткузу келбейт да, оңой жагына качып, оңой жакты үйрөнгүзү келе берет да. Анан силер келгенде да окуучуларга ушуларды айтасыңар, муну үйрөнүп алсаңар өзүңөргө жакшы, келечегиңерге жакшы, мына мен чертип жүрөм дегендей. Ооба, өзүбүз ушундай шөкөттөлгөн музыка менен балдарды ошо кызыктырып аракет кылабыз. Аларды көптөгөн жерлерге, концерттерге алып барып, баягы келечегине дагы өздөрү туура жолду тандап алганга дагы биз мүмкүнчүлүк беребиз. Себеп дегенде азыркы сенин баягы чет мамлекеттерге чыгып атасың, күндө баягы иш-чараларда жүрөсүң, ошолорду көрүп калса деле, биринде бир өзүн ээрчитип алсаң, биринде бир өзүн ээрчитип алсаң, өзүнө бир кызыгуу жаралат болуш керек, Ооба. Бул деген сонун өнөр турбайбы деп. Канчалык кыякчылар көп болгон сайын ошончолук өнүгүү болот деп ойлойм. Анткени тил дагы жакшы ойноп атат, мен да ошол балага жетишим керек деген атаандаштык канчалык көп болсо ошончолук өнүгөт.
Бала чагыңда мына ошол апам алып барды, анан апам алып барып киргизип эле кыякка киргизип коюп атпайсыңбы? Азыр апаң сен менен сыймыктанып калат болуш керек, Ооба. Ушул кызды туура эле алып барбын. Өзүң кай жактын кызысың? Кочкор. Кочкор району. Кочкордун өзүнөн. Ооба. Айылынан. Аны айтпай койчу да. Баягы балалык кез өткөн кез, Кочкор району, ал жакта канча жыл ошол кыяк боюнча сабак алдың? Жок, ал жакта ата тегим негизи ошол Кочкор районунан, бирок өзүм балалык чагым, өзүм төрөлгөн жерим Бишкек шаары. Бишкекте чоңоюп, Бишкекте чоңойгом. Городская болуп. Балконская. Урматтуу Айнура, ыраазычылык билдиребиз. Убакыт деген учкан куш. Атайын бүгүн кечте келип, мына ошол биздин көрүүчүлөргө бир кыяк жөнүндө бир анын тарых таржымалын айтып, кыяктын жаралышын айтып, учурда кылып жаткан эмгектериң, иштериң боюнча кененирээк маек курдук. Чындыгында кыякка кызыккан биздин жаштар дагы мүмкүн биздин ушул берүүнү көргөндөн кийин кызыгышы мүмкүн. Айнура эжеге барып ушул кыяк боюнча сабак алалы деп. Себеп дегенде мына ушул баягы билип алган өзүнө жакшы да балдардынчы. Келечеги үчүн жакшы. Ошондуктан учурдан пайдаланып дагы биз айтат элек ошо ата-энелерге балдардын эгерде шыгы болсо, таланты болсо, бардык мына ушундай аспаптарды үйрөткөнгө түрткө бериш керек да. Эч анын артында жаман нерсе болбойт. Мына Айнура Бердикуловадай мыкты кыл-кыякчы болуп чыгасыңар. Анан атайын келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Бир эркин микрофон берели. Рахмат. Сиз айткандай негизи кыл-кыякты эле эмес, жеке эле ошо музыкалык аспаптарда кыргыздын биздин улуттук аспаптарыбыз комуз, кыл-кыяк, кооз комуз эмне гана аспап болбосун ошол аспаптарда үйрөнгөн бала эч убакта жаман жакка барбайт деп ойлойм. Анткени ушу музыка аралашып калган баланын жүрөгү абдан назик болот. Анан мындай ойлогон максаты дагы бүт бардыгы ойлогон ою дагы кеңири болот деп ойлойм да. Карасаңыздар, музыканттар деген бардык жагына жетишкенге аракет кылат да. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди дагы уул кыздарыңыздарды ошол музыка жаатында дагы тарбиялаганга сиздерди чакырам. Сиздерге да чоң рахмат, жалпы жамаатыңыздарга ушундай сонун кечеге мени чакырып, чыгармачылык жөнүндө маек курганыбызга. Жакшы туруңуздар, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн Чай үстүндө сырдашу программасында Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси кыл-кыякчы Айнура Бердикулова менен болгон маекти көрдүңүздөр. Клипти көрдүк. Сага чыгармачылык ийгилик каалайлык. Ар дайым биздин студияга келип тур. Силер үчүн эшигибиз ачык. Жаңылыктар болсо келип бөлүшүп тур. Ал эми мына ошол клипти биз да 7-каналдын ар бир эфиринде берип турабыз. Биздин жалпы көрүүчүлөр ошол клипти көрүп турат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар. Ал эми биз болсо эфирден кийин Айнура экөөбүз чай үстүндө сырдашып бир ысык чай ичели. Аман болуңуздар, сак саламатта калыңыздар.